Ассаламу алейкум, кыргызстандык мекендештерим. Телеграмдан бир нерсе көргөзүп кетейин дегем. Россияда, Москвада, Питерде, Россиянын шаарларында иштеген балдарга айтып кетмекчимин. Телеграмда көбөйгөн азыр Telegram, WhatsApp, соц тармактарда күнүнө 10 000, 15 000 жумуш дегендер. Ошолор тууралуу көргөзүп кетейин дегем. Буга Алина дегенге жазган элем, голосовой. Здравствуйте, Алина. Меня работа интересует. Что за работа у вас? Жакшы көрүнбөй атат. Здравствуйте, а в каком городе дейт? Москва деп жазып койдум. У вас машина есть, нет деп жазгам. Мына кайра. Есть еще 2 вакансии дейт. Работа курьер, закладчиктер, курьер, наркокурьер. Ылдый жагына да жазыптыр. Наркокурьером связано с наркотическими веществами, такими как меф, кристаллы, башки дейт. Оплата 90 000 рубль в неделю. Если заинтересовало данное предложение, ставьте плюс и предложим. Плюс деп жазып көрөлүк. Не болор экен? Кандай ответ келер экен? Мына кыргызстандык мекендештерим өзгөчө Москвага келген жаш балдар ушундай нерсеге эч качан алданбаңыздар. Камалып кетесиздер. 8 жылдан 20 жылга чейин. Срок тууралуу билейин. Если поймают деп жазалы. Если поймают. Кандай ответ жазар экен, күтүп туралык. Азыр ушунун айынан көптөгөн кыргызстандык балдар жоголуп кетип атат, дайынсыз табылбай калып атышат. Канча деген жаш балдар, канча деген кирип кеткен, даже кыздар дагы бар экен ушундайлар менен иштеген. Жумасына 90 000 табам деп жаш балдар, жаш кыздар кирип кетип атышат. Жазганын күтүп туралы. Мен дагы бирөөнө жазган элем. Ошону да көргөзүп кетейин. Бүт жерде бул Телеграмда эч кандай жумуш жок, кымбат жумуш издебеңиздер. Адал жумуш издеңиздер. Иштегиле адал жумушка. Мына буга да мындай тамашалап аягында мына хорошо мы работаем в вашем городе дейт. Мына жазгам. Мы на рынке уже более 10 лет дейт. Мына если кармалып калсам эмне болот деген жазган элем. Также у нас есть свой человек в органах, который говорит нам, где лучше работать дейт. Бунун баары жалган. Мен аягында жок, мындай жумуш кызыктырбайт. И өзүң да иштебе деп жазган элем. Кыздын сүрөтү. Болбосо бул кыз эмес, жөн эле картинка киргизип койгон. Беркинден ответ келген жок. Мына түшүнүктүү болсо керек бардыгыңыздарга. Мына ушундай нерсеге алданбаңыздар эч качан. Мейлиңиздер, кыргызстандык мекендештерим, бардыгыңыздарга ассаламу алейкум.